Саламатсыңарбы урматтуу кыргыз элим, мен сиздерге кайрылуу айтайын деп чыгып калдым Бишкектен. Кали Чежеңер. Мен кайрылуум Ажиев Даниил тууралуу айтайын деп кайрылып атам да. Бир эле кенедей эле бала, чүкөдөй болгон бала чыга калып эле 7 тубанга 7 миллион сом жардам берем деп калды. Баарыбыз эле сүйүнүп жатып калдык. Эми эл үчүн сүйүнөсүң да. Бизде ушундай балдар бар турбайбы, колунда бар жаш болсо деле деп. Биз тааныбайбыз да ал баланы. Бир маал деле чыгып туруп эле 6 миллион элди ышкырылта сөгүп таштады. Андан беш бетер таң калып жатып калдык. Бир маал деле кармап кетти деп калды. Кармап барып эле 48 саат жабат экен деп. 48 саат жапса жапсын, туура эле кылат, кичине эсине келсин деп ойлоп калдык. Анан эле кечегини 2 айга жапты дейт. Уят эмеспи? Ким сотторго айтайын дедим эле. Ошо 2 айга жаппай подписка кылып коюп деле териштирсе болот эле да. Ал эмне киши өлтүрдү беле? Киши өлтүргөндөр педофилдер, уурулар, мошенниктер, аферисттердин баары жүрбөйбү? Жапжакшынакай эле подпискада. Анан бул эмне подписка кылганга болбойт бекен бул баланы? Бул жаманбы жакшыбы жардам берип атат да кыргыз элинечи. Анан могу статьяңардычы, эл аралык мамилени козутуу деген, ал эмне деген шумдуктуу тиги статьяны койдуңар? Бул сөгүндү да, жөн эле хулиганство, может жөн эле. Мен таң калып атам да, аябайчы. Андай сөгүнгөндү камагыңар келсечи, баарыңарды чоңдор деп общий айтайын, бүт эле баарыңарды ышкырылтып эле сөгүп атпайбы комментарийдин баарында? Точно ушул бала сөккөндөн да жаман эле сөгүп атышпайбы? Анда 80% Кыргызстанда жашаган адамдардын 80-90% кенедей балдардан кемпир чалга чейин эле бүт эле сөгүнүп жүрөт. Дели сөгүнбөгөн киши көргөн жокмун. Анда апарып камабайсыңарбы анда сөгүндү депчи? Силерди деле чимкириктер деп депутаттарды сөгүп атат. Баарыңарды тең эле сөгүп атат. Комментарийлерге жазып атат шумдуктуу сөздүн баары менен. Анда ошолордун баарын эле алып барып камай бербейсиңерби? Уят да. Анан сфабриковать этип тияктан алып келип жана статьяны чаптап койдуңар. Уялбайсыңарбы? Элдер сокур эмес азыр. Элдер силерден грамотный азыр. Могу карапайым элдин арасында акылдуу, анан акчасы жок үчүн иштей албай жүргөн акылдуулар толтура карапайым элде. А силердин акылыңар жок, анан акчаңар бар үчүн ошол жакта отурасыңар. 30 жылдан бери эле дежурный деп коебуз биз силерди. Тырмышы эле Султан Сулаймандын ордосундагыдай болуп бир эле киши бири-бирине өчөшүп эле бири-бирин талкалап коюп эле өйдө чыкса ылдый тартып коюп эле жүрөсүңөр го ошол жерде 30 жылдан бери чапталып кетпей эле мисалы. Анан муну алып барып туруп 2 айга камап койгонуңар туура эмес эле болуп калды. Анан Кыргыздын жанагы Кыргызстанда жашаган общий жигиттерге айтат элем, ая побью, анан мен чаап салат болчумун, анан мен тээп салат болуп, уят болот ал дегенчи. Силер өзүңөрдүн колуңардан кокон тыйын келбесе, элге бир нанга жардам бере албасаңар, анан жардам бергенди көрө албасаңар, анан Бакай деген бала бүгүн чыгып алып оозунан ак кирип карыт чыгып атат да. А сен ошол эмнең этика деген барбы сенде? Сен элде эфирде ошентип сүйлөп атасың да, тиги сөгүндү деп. А кайсы арыңа чыгып сүйлөп атасың алдыртып кошо сөгүнүп сенчи? Мунун сөккөнүн кайталапчы. Жөн эле айтып кой да. Эгерде энергияңар ашып ташып атса, бири-бириңер менен бокска чыккыла, бокс ташып, спорт менен заниматься этип чыгаргыла да агрессияңарды. Анан чыгып алып анан кийин сөз экен деп, тилде сөөк жок, сүйлөсө кете берет сөз деген. Премьер-министр болуп иштеп жүргөн, президент болуп жүргөн биздин чоң эле катындар тетиги жаш кыздардын баарын көтүн көргөзүп жыпжылаңач кылып алып музейде бастырганда анда эмне уялган жок элеңер эч кимиңер? Сөгүнчөөк экен деп элдер алып келип премьер-министрибиз сөгүнчөөк адамды алып келип коюп койду эле, эчтеке дебей туруп мындан ары сөгүнбөйм деди деп туруп эле коюп койбоду беле? Анан толтура коррупция кылып аткан адамды соттор штраф төлөтүп туруп чыгарып ийбедиңер беле? Анан ошондой болуп калыптырбы бул бала? Муну жөн эле подписка кылып койсоңор болот эле да. Мен ошон үчүн мен таң калып элге жардам берейин деп чыккан баланы анан сутенер болуп иштейт экен, анан порно фильмдерди сатат экен деп эми араң билдиңерби? Эгер бул бала жардам бербей койсо билинбей да калмак экен да. А элге жардам берип койгон үчүн же көрө албай атасыңарбы? Эгер ошентип сутенер болуп порно фильм тарткан болсо, значит органдан крышасы болгон бул баланын, значит крышевать этип турган бирөө болгон. Буга чейин эмне эшекте карап жүрдүңөр беле ушуну кармабайчы, если ошондой менен заниматься эткен болсо. Азыр атамды кантип багам, энемди кантип багам, балдарымды кантип багам деп элдер эптеп самовыживание деп коет. Элдер эптеп септеп жанын багып атат. Ошолорго жардам берип атса, ошону жардамды бердиртпей апарып 2 ай камап койгон эмнеңер? Же силерге бербей элге берип койгон үчүн камап койдуңарбы? Мен ошентип ойлоп атам. Бул мен лично менин өзүмдүн оюм да. Со стороны виднее дейт, мындай карап турупчу. Анан уят болот да ошолчу. Анан кийин сөгүнгөндөрдү анан жанагындай каяктагы статьяны асмандан алып чаптап койдуңарбы? Качан ошол козутуу, элдин арасында мамилени козутуу дегендей сүйлөдү? Бүт эл көрүп атпайбы? Анан уят болот алчы. Мына камаганга эле маш экенсиңер, колуңардан эчтеке келбейт, анан камагандан башка эчтеке билбейт экенсиңер силерчи. Мени таң калтырган ошол болду. Анан Кыргыздын жигиттери арам, анан арам менен адалды силер билесиңерби? Мисалы эмне кылып койдуңар силер? Кана кайсы мага биринчи арамды кой, адалды санап берчи. Эмне адал экен? Биз жеп атканда тамак аштардан акчалы кайсы акча адал экен?
Emne bizde korrupsiya jok bu. Gene de жаңы төрөлгөндөн баштап эле тиги өлгү чөктү коррупцияда көрдү да элдер ошентип акча менен сатып алып бардыгы тең эле. Ошондой беш колдой билет да элдерчи ошону. Анан адалды таппайсыңарбы биринчичи. Бул арам деп айтпай. Анан арам деп берип атса бирөө ачкадан өлгөн аткан кишиге карапайым элдерге адалбы арамбы бирөө жардам берип атат. Силердин берип атканыңар адал экенин биз каяктан билебиз? Биз билбейбиз да. Мисалы мен кредит менен, процент менен иштейм. Ошонун баары тең эле арам деп айтылат. Анан бүт кругом 99,9% арам болсо анан албай койсунбу акча жардам берип атсачы. А силер ошол эмне үчүн чыгып кетип атат өйдө жактагылар? Сокур киши жок да биякта. Ошол чыгарып ийип атпайсыңарбы өзүңөрчү? Элдерди, жанагы педофилдерди камагыла, мисалы убийство менен жүргөндөр, подпискага эле уурлар, бүт эле подпискага чыгып кетип атпайбы? Мошенниктер мисалы. Ошолордуку адалбы? Анан мен көргөн жокмун мисалычы бул жерден арамбы адалбы эгерде ошондой фильмди тартып же ошондойлорду кылган запрещен болсо ошондо эле силер значит силер жаман иштейт экенсиңер анда аны значит кармаган эмессиңер ошондойлорду силер кармап текшерип кармай алган эмессиңер. Эгер ал элге жардам бербей болсо билинбей эле калмак да туурабы анан жардам бере калса же бизге бербей элге берип койду деп ошого карадыңарбы? Уят болот ал. Кенедей чүкөдөй болгон баланы кечирим мындан жамандарды кечирим суратып эле кой берип и вообще кечирим да сурабай эле жүрбөйбү беттерин табактай кылып басып эле элдин акчасын жеп алып эле бүт эле. Анан ката кетирбеген адам болбойт. Люди на ошибках учатся дейт ошол. Деги эле бир ката кетирген жокмун деп Кудайдын астында айтып бере аласыңарбы силер? Уят болот ал деген. Бири-бириңерди таптайт этип эле кепкенедей баланы болгон эмоциональный бала экен ал жана жардам берип атканда көрүнүп эле турду что от души берип атканы жардамды. Анан жардам берейин деп чыкканда анан кийин кайра не делай добра не будет зла деп орустарда сөз бар. Ошо эгерде доброта кылбайын деп өзү ар жакка катып алса деле жарашат эле да ошол экени. Же ошону көрө албай атасыңарбы? Же силерге взятка бербей койгон үчүн камап атасыңарбы? Бул менин жекече оюм. Мен ойлоп атам ошентип. Мен көргөн жокмун, билген жокмун. Однако со стороны ошондой сезилип атат бизге элге. Анан карапайым элдерге кичине жардам берейин алып барып анан кийин камаганыңар туура маселе болуп калды. Анан уялбай статьяны айтып коесуңар. Уят да ошочу. А жанагы правозащитниктер эмне кылып жүрөт? Демейде жүгүрүп жүрдү эле. Эмнени гана эми айта берсең түгөнбөйт. Невозможно да анан кенедей бала чыгып туруп анан бир сөгүн кечирип коюш керек да. Аны туура эмес. Мен аны туура деп айткан жерим жок сөккөнүн. Анан андан ашып түшүп айтып атат да могу балдар чыгып алышы ошонун сөздөрүн. Силерге оюнчукпу эмне эл? Элдер силерге оюнчукпузбу биз? Көрүнгөн каалаганыңарча сөгүнүп сагынып эле эфирге чыкпагыла да антипчи. Анан аны сөгүнүш болуп кайра дагы бир сыйра ошонун сөздөрүн кайталап атасың сен Бакай деген жигит мисалы. Уят болот ал. Ошону айтайын дедим мен. Болуптур жакшы калгыла.